Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatly jamaat, albatta har bir sözübüzde, har bir işibizde Ulu Allah Talamdın ulu atı menen baştayız. Sebebi har bir baştalgan iş Allah Talamdın atı menen baştalsa ayağı ийгиликтүү болот, сүйүнүчтүү болот, кубанычтуу болот машалла. Allah Talam degele barыбызга сүйүнүч берсин, кубаныч берсин, Allah Talam өзүнүн ыраазылыгын берсин. Баарыбыз эле ушул Allah Talamдын ыраазылыгына, Allah Talamдын сүйүүсүнө, мээримине, ырайымына бөлөнөлү деген максатта жүрөбүз. Allah Talam баарыбызга ошол сыйлыктарды, ошол жакшылыктарды берген болсун. Биз Кундузхан устазы менен биргеликте мына Чыныгүл эжекебиздин үйдөн дагы бир кабар алып келдик. Айниктери толугу менен бүткөн. Кудай буйруса, бул жакта Нургазы деген ажыбыз бар. Усталар менен сүйлөшүп жатат. Эртең усталар келип, буйруса ички истияшка иштерин дагы башташат. Ички абделка иштери дагы башталат. Бизде азыр 2 үй калды туугандар. 38-чы үйүбүздү сатып алып атабыз. Кудай буйруса, каражаттар чогулуп атат. Ал эми 39-чу үйүбүз менен 40-чы үйүбүз Кудай буйруса эми тапшырыла турган болуп атат. Буйруса бул үйлөрүбүздүн дагы ачылыштарын көрөсүздөр, кандай деңгээлде бүтүргөнүбүздү көрөсүздөр. Кудай буйруса, биз эми элге көрсөтүш үчүн эмес, албетте элге ибрат болуш үчүн, өрнөк болуш үчүн эле чыгарып атабыз. Ушундай бир шарты бар. Үйлөрдө ар бир пайгамбарыбыздын үммөтү жашаганга татыктуу да машалла. Биз ушундай эркелеген эрке үммөтпүз. Алла Таалам баарыбызга жакшы жашоо берсин. Биз Кундузхан устазы менен биргеликте дайыма дуа кылабыз. Өзүбүздүн мекенибизде, өзүбүздүн жерибизде, ыйык Кабада дагы дуа кылып келебиз. Эч бир канаттуудун дагы үйү бузулбасын депчи. Кудай буйруса ошол Чыныгүл эжекебиздин дагы балдары келечекте бир батырлардан болсун, жомарттардан болсун, берешендерден болсун. Кудай буйруса Чыныгүл эжекебиз дагы кийин үй салам дебейт. Ошол үй салам деген оюну, пикирини ошо баласынын илимине, билимине жумшай турган болсо, Кудай буйруса элдин келечегин ойлогон, элдин жүгүн көтөргөн, элдин сүйүнүчүнө, кубанычына себепчи боло турган, бычакка сап боло турган, чыгаан кыран жигиттердин катарын толуктайт деген ушундай бир ишеничтебиз. Себеби жаштын телегин берет иншалла. Биз дагы чоңдордун катарына кошулсак дагы жаштардын катарына кошулабыз. Алла Таалам баарыбызга сүйүнүч берсин. Алла Таалам эч кимди ыйлатпасын. Пайгамбарыбыз дуа кылган инсандардын катарында болойлу. Жакшылыктын ачкычы болуп, жамандыктын кулпусу болуп, сүйүнүчтүн, кубанычтын ачкычы болуп, жамандыктын, кайгынын жапкычы болойлу иншалла. Алла Таалам баарыбызды жакшылыктардын гана себепчиси кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.